иштеп атат го бул микрофондор. Таң калыштуу сүйлөй берсек болмок экен. Мына мисалы соцфонд бүгүн 1 миллиард сомго алтын алган атат. 1 миллиард сомго алтынды бүгүн алды. 10 күндөн кийин алтындын баасы түшүп кетти. 500 миллион сомго банкрот болдуң, элдин чогулткан акчасы учту кетти. Ошол эле убакта 1 миллиард сомго валюта алды, доллар. Эртең валюта түшүп кетти. Чыгып кетиши да мүмкүн. Бирок ылдый түшүп атат да. Ага ким жооп берет? Алган алтынды каякта сактайсыңар? Тиякта алтын жыйылып батпай калды уже. Каяка сактайсыңар? 1 тонна алтын алдың, 2 тонна алтын алдың. Ошон үчүн мына улуттук банк айтып атат, коркунуч бар деп. Урматтуу депутаттар, ойлонолу да бул мыйзамды вообще эле кабыл алып эле коелу. Рахмат. Добушка, урматтуу төрага, добушка коюп бересизби эгер? Болбакзарлыкович, регламент биринчи окуудан кийин четке кагууга жол бербейт. Аягында комитеттин корутундусу окулат, ошондо депутаттар өздөрүнүн добушу менен бул маселени чечет. Болбосо министрлер кабинети артка тартсын анда. Сунуш менен. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Алмаз Акунжанович, мына өткөн жылы сентябрь айында Кадамжай районунда бир жаш кызды зордукталып, ошол эле убакта укук коргоо органдары тарабынан ошо кылмышка шектүү төртөө кармалып, анын экөө ошол абакта былтыр каза болду. Аны эми укук коргоо органдары кандай каза болгонун мыйзам чегинде баа берсе керек. Бүгүн ошол каза болгон кыздын атасы, бул миграцияда жүргөн ата эне экен, мага кайрылып атышат да. 4-үнчү жаран ошо бүгүнкү чейин мындай сот боло элек экен да. Азыр атасы өзү дагы ооруп, соттон сотко чуркап эле жүрөт экен. Эртең ушул 17 февралда сот отуруму болот экен да. Ушуну мен эми айтат элем, ошо ата энеси суранып атат. Мыйзам чегинде соттор тез карап, ушул өкүмдү чыгарып берсе деп атышат да. Ушуну сотторго жеткизип койсоңуздар. Нурлан Тургунбекович, ушул иш боюнча өзүңүз да көзөмөлгө алып бербесеңиз, мына болор ишен болду, бирок ата энеси бүгүнкү аябай ооруп, стресске кабылып атыптыр да. Рахмат көңүл. 6 микрофон. Чоң рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, бизге келген каттардын ичинде көбүнчөсү мына алдамчылык боюнча кайрылуулар келип атат да. Ушул боюнча мына Алмаз Акунжанов, сиз да отурасыз, тиешелүү укук коргоо органдары так маалымат берип койсунчу. Мына Абдуллаев, Ялкун Абдуллаевич деген бул ким? Кыргызстандын 4 районуна барып 4 паспорт алыптыр. Бир жерде 64-жылкы, бир жерде 59-жылкы. Дагы 2-3 мамлекеттен мыйзамсыз паспорттор менен Кыргызстанда азыр жүрөт экен. Ушул боюнча тиешелүү органдар маалымат берсе. Бул 2007-жылдан бери Кыргызстанда саны жок кылмыштарды кылып бериптир, бүгүн Кыргызстанда жүрөт. Абдуллаев, Ялкун Абдуллаевич ким деген суроома жооп берип койсо. Анан экинчи маселе, урматтуу төрага, эртең бизде өкмөт күнү өтөт да. Ошондо жазга даярдык боюнча Айыл чарба министрлиги келет экен. Ошого кошо эле мына Госстройдун жетекчисин чакырып берип койсоңуз, Бишкектеги курулуш маселелери боюнча мына силкинүү болду, башка болду Туркияда. Анан өтө көп суроолор келип атат. Ошол Госстройдун жетекчиси да келип суроолорубузга жооп берип койсо. Рахмат. Күн тартибин эртеңке коюп койсун. Рахмат. 4-чү микрофон. Ассаламу алейкум. Ыйман Кадырбеков. Кийинки мезгилдерде байкап атасыздар, товарлардын баалары көтөрүлүп атат. Эмнеге? Налог саясатынын туура эместигинен. Электрондук, товардык, анан кийин транспорттук накладная деген киргиздиңиздер. Налог органы өзү даяр эмес экен. Адамдардын көпчүлүгү билбейт. Бул эми аткезчилик болбосун, товарлардын кайдан келип кайда барганын билели деген ниетмен болуп атат да. Көпчүлүк адамдар налог органдарына өздөрүнүн товарлардын тизмелерин берип атыптыр, коддорун киргизгиле деп.
налог органдары 1 ай, 2 айдан бері басып жатат. Базарларда сода тоқтап қалды азыр. Байқасаңыздар, товарооборот азайып кетті. Кимден иш жүрүп атат? Глобус менен Фрунзенин иш жүрүп атат. Глобус менен Фрунзеге түшкөн акча чет өлкөгө чыгып кетет. Ушуну кантип билбей атабыз, түшүнбөй атабыз. А кичинекей дүкөндөр, базар деп жан баккандардын ишин токтотуп койду. Ошол накладная жок электронный деп. Бул эмне деген нерсе? Мисалы, базардан алып чыгып алып, жолдун боюнда бир карыган кемпир байвиче картошка сатчу эле. Ал кечинде барып, бир эле базада анык бар экен, ошо налоговый органдын веб-сайтына киргизиш керек экен. Мындай товар саттым, коду мындай. А кодун өздөрү киргизе албай атат. Жок дегенде налоговый органдар өздөрү даяр болуп туруп баштабайбы ошону элдин баарын кыйнабай. Азыр жумуш орун түзгөн ким болчу ошол? Бизнесмендер болчу. Майда чүйдө дүкөндөр жабылганы турат. А баягы 8 миллиондон баштап обороттон 4% деген нерсе дагы деле өзгөрө элек. А инфляция кетип атат. Жок дегенде бир 16 миңге чыгарып койбойбу? Ошо кичинекей дүкөндөгүлөр элди багып атат. Кыргызстанда кала турган акчалар ошолор. А Глобус менен Фрунзенин жолун ачкан менен буга түшкөн акча чет өлкөгө кетип атат. Билесиңер, алардын ээлери башкалар. Ушул боюнча өкмөттүк саатка даярданып келишсинчи, эртең кечээ бир тыянак кылсын, элди эле кыйнап өлө береличи. Ошо максат эптеп эле бюджетти көбөйтөлү деп бизнесмендерди, ишкерлерди муунткандан не пайда? Чыгып кетет, бизнестерин жаап коет, жумуш орун кыскарат, налоговая база азаят, келип өзүбүзгө зыян. Ошону айтайын дедим. Рахмат, экинчи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Бүгүн күн тартибине 2 токтом бар эле. Кечээ биз комитетте, Конституционный комитетте карадык эле. Президенттен вето келип калган Нурбек Өмүрбековичтин бир мыйзамы жана биздин бир мыйзам бар эле. Ошону согласительный комиссия түзүү боюнча токтомду бүгүн күн тартибине кирип бериңизди суранат элек. Бул бир, экинчиси Алмаз Акунчанович. Азыр налоговый кодекс боюнча дагы батыраак кабыл алсак жакшы болот эле. Алып келсеңиздер, иштейли, экинчи окууда турат. Сиздердин күтүп атабыз. Бүт сунуштарды бергенбиз. Бат иштеп, батыраак киргизип коелу. Туура эмес түшүнүктөр болуп атат дагы. Азыр ишкерлер кыйналып атат. Эки маселе. Рахмат. Рахмат, бешинчи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, ар кандай маселеге чыкчы маселе мен азыр чыгууга мажбур болуп турам. Кечээ мына президент Алмаз Шаршенович боштондукка чыкты, куттуу болсун, тууган уруктарын, жора жолдошторун куттуктайбыз. Маселе мына ошол мезгилинде кабыл алынган чечимдерде. Эгер ошол чечимдерди кимдер кабыл алган болсо, алардын жоопкерчилигинде турат. Эмнеден уламай тутам? Алмаз Акунжанович, мен сизге өтө сейрек кайрылам. Бул бир жылдан ашып баратат, экинчи жолу кайрылып атсам керек. Себеп 90 депутат кайрыла берип, сиздин башыңызды көтөртө койбойт. Себеп бүгүн азыр жогорку сот болот саат 2-де. Кара Суу районундагы Кара Суу базары боюнча. Жүздөгөн кызыл китеп алган ишкерлер боюнча. Мына ошол бардык жерден уланып келип, акыркысы ушул жогорку сотко келди. Бүгүн жогорку сотто чечим кабыл алынат. Конституция тебеленип атат, себеп кызыл китеби бар инсандардын менчиги кол тийбес деп Конституцияда жазылып турат. Мен ушуну шашылыш түрдө айтып атканым себеби, эртерээк айтып койбопсуз да деген сөзүңүздү кийин укпайын. Азыр жогорку сотто саат 2-де каралат ушул иш. Карап коюңуздар. Карап коюңуздар, себеп жүздөгөн кишилер ушул кызыл китебин алып келип бизге кайрылып атат. Том болуп кетти кайрылуулар. Менден башка да депутаттарга кайрылган болсо керек алар. Мына ошолордун дагы маселесин карап койсоңуздар, себеп областтык сот кабыл алган чечимди жогорку сот жокко чыгарып, жогорку сот кабыл алганды райондук жокко чыгарып, отуруп башаламан болуп кетти. Биз да билбейбиз. Ушуга бир көңүлүңүздү буруп койсоңуз. Экинчи жолу кайрылып атам, бир жылдан ашык мезгилдин ичинде. Рахмат. Ийгилик болсун. Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Алмазбек Акунжанович. Адахан Кимсанбаевдин сөзүн улап, ал кишилер мага да келди. Кара Суу базарында 5 гектар жерди мамлекет алып туруп, бир фирмага берип койгон. Ошол фирманы ким? Ошол фирманын ээси ким? Не үчүн мамлекет алгандан өзү иштетпейт? Бирөө фирмага берип, бир кишинин энесине каттатып, аны иштетип атат. Анысы аз келгесип, жанындагы 7 гектарды алып, элдерден какшатып, кызыл китебин да урганы жок. Ошол жерде бир фамилия бар экен, аны мен айтпай эле коеюн бул жерден. Базарда өтүп баратып, ит каап алса да Бишкекке чалат экен. Мен ит каап алды, бул итти токтоткула деп. Эртең жооп берет анын баары мыйзам алдында.
Бишкектеги үлкөн адамдардын аттарын айтып атыптыр. Мен ошонун атынанмын деп. Мындай бешпредел болбойт. Биз буга жол бербейбиз. Ошон үчүн кысчы жерин кысып, элдин канын ичпей, итак араң турган элдин мыйзам чегинде иштей алып барсын. Жанакы алып койгон 5 гектар жерин кайра мамлекетке берсин, өзүнүн энесине каттатып койбой. Ал жерден чатак чыгат деп 3-4 айдан бери эскертип келатабыз, укпай койдуңар. Эл уже толуп калды ал жерден. Чака толду, азыр ташыйт. Соттор да бар, Бишкекке чейин келип атат. Соттор да бар. Бирөөнүн мүлкүн тартып алган жок да, азыркы бийликте болбойт бул. Мүмкүн эмес. Рахмат. Рахмат. Туура эмес чечим кабыл алган болсо ким алды? Кимдин буйругу менен алды? Биз Кыргызстанда ушул суроолорго жооп тапмайынча бул нерсе улана берет. Анан эң кызыгы ушундай да, жетекчилерге рахмат, ошолор чыгар. Мына бузулган өлкөдө ушундай болот да. Мыйзамдын адилеттүүлүгү жеңишке жетишти эмес. Баланчыга рахмат, түкүнчүгө рахмат, ошолор бар экен, чыгып кетти. Ал кандай деген түшүнүк болуп калат. Өтө оор маселе. Силер көңүл бурбайсыңар ошолар бир сөзгө. Сиз ошондо эл арасында айтылып аткан орноду дейт да, адилеттүүлүк орногон болсо ушул кезге чейин адилеттүүлүк болгон эмес, А болбосо ким жасады ошол адилетсиздикти? Бар да, конкреттүү бир киши бар да. Кандай дейсиңер? Же мен туура эмес айтып атам? Мына көрдүңөрбү журналисттер, силер да унчукпайсыңар. Мындай өлкө эч качан өспөйт. Эгер бир тилин таап алсаң, жакшынакай маселе чечилип кетсе, тилин таппасаң, жаман болуп кеткен өлкөдө эч качан 1 сантиметрге өсүү деген же 1 сантиметрге алга жылуу деген маселе болбойт. Болушу мүмкүн да эмес. Бизде Кыргызстанда конституция иштеш керек. Кыргызстанда мыйзам иштеш керек. Анан жетекчилердин кабагына карап, алардын көңүлү кандай болду экен, бүгүн кандай уктады экен деп элпеңдеп отурган болсоң, бул өлкөнүн барынан жогу деген маселеге барыш керек. Мына ушундай коом ушуну талап кылганды үйрөнүш керек, коом ушуга жетиш керек, мыйзам менен жашаганды үйрөнүш керек. Ошондо азыркы коомдо айтылып аткан Атамбаев учурдагы бийлик менен өз ара сүйлөшүп алды деген пикирге кошуласызбы? Эми кошулсаң, кошулбасаң өздөрүнүн сөздөрүнөн ушундай болуп атпайбы? Эгер алар болбогондо мен чыкпайт элем. Кыргыз мыйзамдары адилеттүүлүккө чыкты эмес, эгер алар болбосо мен чыкпайт элем. Демек алар болбосо, алардан башка киши болсо чыкпайт экен да. Демек бүгүн мыйзамдын кажети жок экен да бизге. Анда бизге баш прокурордун эмне кереги бар? Бизге соттордун эмне кереги бар? Эмне кереги бар өзү негизи мамлекеттик кызматтардын? Эгер кишиден көз каранды болуп аткан болсо, кандай дейсиңер? Логика жокпу мен айтып аткан сөздөрүмдө? Сиз ошондо кенен түшүндүрүп бересизби? Мыйзамдын кайсы жеринде азыр одоно мыйзам бузулду? Ар бир кадамыңда бузулуп атат мыйзамдар. Мына азыр эми кайра маселени көтөрүп аттым эле. Мен Конституциянын 44-чү беренеси боюнча, эмне болду? Ыңгайсыз берене экен? Өтө ыңгайсыз берене экен. Алар Конституциялык сотко кайрылды. Расмий түрдө түшүндүрмө бергиле деп. Түшүндүрмөнү Конституциялык соттун берерине күмөнүм бар. Түшүндүрмөнү өздөрү жазып берет дагы, ошону Конституциялык соттун чечими катарында чыгарат. Ал жерде ташка тамга баскандай жазылып турат. Кыргыз Республикасында карыя картаңдар, социалдык колоого муктаж болгондордун жөлөк пулдары эң төмөнкү керектелүүчү куржундан төмөн болбойт деп турат. Бул Конституциянын талабы, Мадумаровдун талабы эмес. Мен ошону кайра көтөрүп атам маселени. Эмне болду? Кутулуш керек болуп атат. Кантип Конституциялык сотко кайрылып коюшту. Ушуга мындай бир тыянак чыгарып бергиле дегендей кылып. Кандай тыянак чыгарышын алар өздөрү билет. Бизде эң төмөнкү керектелүүчү куржун бүгүн 7000-дин үстүндө. Пенсияларыбыз канча? Балдардын алып аткан жөлөк пулдары канча? Майыптардын алып аткан жөлөк пулдары канча? Мана баш аламандык деген ушул болот. Биз бирөөнүн көңүлү менен жашаганды токтотушубуз керек дагы, мыйзам менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Ансыз өлкө болбойт эч качан. Бул биз жетелемебиз. Айтып атканым ушул, биз коом болбой атабыз дегеним ушул өзү. Айнан садаган кетейин, өмүрүңдү берсин, бата берип коелу, андай кылалы. Экинчи тарап отуруп алып айтат, неге жеп ичип туруп эле анан кийин кутулуп кете береби дейт. Үчүнчү тарап айтат, эмне болуп кетти экен, мунун келечеги кандай болот экен деп. Коом бүгүн болуп аткан окуяларга баа бере албай атабыз биз.
Мына журналисттер силер деле ушул жерди алып саласыңар. Журналисттер силерге дарегиңерге айткан жерди дагы силер алып саласыңар. Анан ар бириң өзүңдүн алдыңды тазалап отуруп, эмнеге барасың айланайын кыргыз? Кайда барасың кыргыз? Мен дагы бир жолу айтам, баса белгилеп айтам. Мыйзам уруксат берген болсо, бир да киши чычкан дагы капаста отурбаш керек. Эгер мыйзам тебеленип, сен мага жакпай калдың, сенин көзүң жакпайт, сенин сөзүң жакпайт дей турган болсо, капаска салып, мына азыр көптөгөн азаматтардын баары адилетсиз жатат ошол жерде. Эртең чыгарып коет. Эртең чыгарсаң кайра кол чабасыңар. Жакшы болду, могулар азамат жакшы кишилер экен деп. Ошон үчүн арсыз, алсыз өлкөбүз да. Коомубуз дагы ошондой тилекке каршы. Атамбаевдин мамлекетке өттү делген үйүндө тосуп алышы бул мыйзамга. Кыргызстан бир кереметтердин дүйнөсү. Кыргызстанда баары боло берет. Бүгүн тепкилеп аткан кишини эртең өтө ыйык инсан кылып башыбызга көтөрүп алабыз. Бүгүн башыбызга көтөрүп жүргөн кишини эртең жерге салып алып тепкилей беребиз. Кыргызстан керемет өлкө.